қаласың, жүрегіңнің жарасын әлі де емдеп аласың. Түбелік жағдайға тапшырдыңыз. Өзіңізді қабыл алды. Қуаныштан ғана шын гүлетін өзің боласың, әлі қарашы. Кезіктірсең мендейді баш айланғандай, қиналып кеткен мейлі атымды біле албай, артыман ерчим мейлі бек байланғандай, алыңан келген мейлі сен орумдан ешсің бар. Сырдуу жигит айтып атпайсызбы, ар бир ырымдын өзүнүн окуясы бар депчи. Сырдуу жигит ким болду? Бул жөн жазылбаса керек. Жөн жазылбаса керек. Мааниде айтып атасыз. Ичинде бир сыр бар деп атам. Ошол сырды эфирден ачсак болобу деп кайрылып атам. Эгерде ушул сырдуу жигит чыгармам 5 же 6 же 7 миллиондон ашып 10 миллионго келсе просмотрлары, ошондо дал өзү сырдуу жигитти алып келип ушул жерде экинчи интервью берип кетем. Аябай ушинтип тирешип иштеп аткан кезимде угуп алыңыздар мени. Көрүп алыңыздар, анткени жакынкы арада мен концерт берген эмесмин, билесиз. Мен сахнага чыкканыма 25 жыл болуптур. 25 жылдан бери мен бир келип, бир кетип, ушинтип жүрүп, анан ушул азыркы учурда иштеп атканымдын өзүрүн көргүм келет. Анан бир чоң концерт берип, сизди дагы эң биринчилерден болуп чакырып коеюн. Албетте. Биринчи рядтарда көргүм келет. Жана кыргыз элимди ушул общий отчетный бир концерт, чоң концерт берип, анан сахнаны таштайм деген ойдомун. Анткени мен үй бүлөмө убакыт бөлгүм келет. Ушундай бир жөнөкөй мындай жубай болуп, балдарымды школго алып барып, ал жерден алып келип, күйөөмдү, жолдошумду жумуштан тосуп алып, мындай тынч жашоого кадам таштагым келет.